Жалпыңыздарга assalamu алейкум. Бошкобардын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Жаңы Турмуш айылында турабыз. Ош Бишкек жолунун боюнда Жаңы Турмуш айылында. Жаңы Турмуш айылынан мына экраныңыздарда көрүп турган ат менен, кыргыз жылкысы менен жакшы бээ сатылат экен. Сиздерге маалыматын алып, эми жеткирип өтөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, мына дыйкандардан чыгып атат. Маалыматты беребиз, эми суроолорду берип сурайбыз туугандар. Мынакей эми мына Исхак жабандас минип турат. Менин жанымда Керим маалыматты берет. Керим, ассаламу алейкум. Көрүшүп коелук, Жакшы иштер, жакшы, саламат. Эми өзүң ат тууралуу маалыматты бер. Биринчи номерде ушул ат чыгат экен, жаныбар. Аттын жашы 2 асый болду. 2 асый. Улагына жок. Былтыр улакка чабылган. Былтыр улакка салынганбы? Сорундары бар. 10 чакты кой, 2 та тай. О, сорунду кырып койгон экен ат, былтыр Кудай кааласа. Быйыл кургатта кармадык. 5 жаш. 5 жаш. Жашынан эле айтайлы, түшүнбөгөндөргө асыйды. 5 жаш. Путу колу тазабы? Путу колу таза, жоош караганга. Бул азыр такалары жок экен. Такалары жок азыр. Эми эле чыкты багыдан. Багудан жаңы чыктыбы? Бул эми каердин жылкысы? Түбү. Түбү жаллааттыкы деп алганбыз. Жаллааттан деп келген. Саңа эми булар дыйканчылык эле, Дыйканчылык бизге. Болгондой эле чыгарып атасың, андай байкашымча караганда. Аракка бурсаң, атты урушу, топко кириши, чыгышы кандай онда? Ат тууралуу маалыматты өзүң айт. Топко жакшы болот, чыгыштары жайында. Сорундарды кырган, сорундарга салган экен. Мына бээге кичине эме кылат, Ат ошондо куу азык турганбы азыр? Азыр куу азык турду. Бою канча чыгат бою? Бою 1.65 ке барса керек. Өлчөмөдүк биз эми. 60-тан өдө? 60-тан өдө. Парода кыргыз жылкысы дедиң, токтотчу эми. Исхак. Мына туяктарын аракка бурсаң, туяктарын тартып коелу. Аттын кириши, чыгышы кандай топто? В общем, чыгыштарын өзү билет. Үйдөн калган улагына жооп, Кудай кааласа. Улагына жооп. Атты бир жерге алып кел, улак болуп атат, ошол жерде көрөбүз десе коркпой алып барат экенсиң, Айтылган жерге барат. Себеби өзүң айткандай сорундарды көп сорундарга таштаптыр да былтыр. Кайсы ушу Кара Суу өрөөнүндө эле чабылды же башка райондорго дагы чыгып аттыбы? Кара Сууда көп эле тааныйт эми буну. Эми кайсы палвандар чапкан эми сыр болбосо? Оягын келги чалыс айтып беребиз, кайсы палван чапкан. Сүрөттөрү, эмелери бар. Бар. Сорунга салган видеолору бастырчы атты. Мынакей көрүңүздөр, атты улагы таамай ат экен. Былтыр эле салынды же мурдатан эле чабылып жүрөбү? Канчадан бери кармайсың атты? Мага келгенде 1 жылдан өтүп калды. 1 жылдан өтүп калды. Биринчи номерде ушул улактын аты экен да. Таза кыргыз жылкысы окшойт, мындай баштарына өзүнүн эмелерине караганда. Таза кыргыз жылкысы. Карабайыр кыргыз жылкысын түшүнбөгөндөргө Карабайыр дагы деп айтып коебуз. Эми биринчи номерде азыр аттын ошондо жаңы эле минилсе сууту жок экен да, чапканы болбойт. Азыр чапканы болбойт. Скорость кандай, скорость? Өтө күлүк. Күлүк. Улак ачканда ат жеткизди. Өзгөрөп атат, Ар кандай жыйынга даяр экен да. Кандай улактарга салынып чабылды эле? Торпок улактарда жүргөн. Ортого туруштары кандай? Жайында ортого туруштары жайында. Келип чабып ала берет кызыккан адам. Келип минип көрүп алды. Эгер сууту келип калса, улакка десе улакка деле алып барабыз. Сууту келип калса. Эми улактын атынын баасы канча экен? Баасын 300 миң деп атабыз. 300 миң сом. Кеми болот? Кеми болот. Кеми болот экен туугандар. Мына ат тууралуу маалыматты жеткирип өттүк. Экранда көрүп турган Керимбектин номерлерин калтырдык. Байланыша бересиздер. Биринчи номерде буга кайманаты барбы, жокпу? Кайманаты жок. Кайманат коюлган эмес. Койгон эмес. Аттын пычымыны, сыныны көрдүңүздөр. Мына сорларын да тартып коебуз. Мындай бастырсаң чатка аяктарын да кошуп, бастырып чатка аяктарын да тартайлы. Ат мындай
жаңы багуудан чыкканына байланыштуу туугандар чабып көрсөтпөйт экен. Эгер жаккан болсо экранда номерлер менен байланышып көрүп ала бересиздер туугандар. Чабып көрүп алсаңыздар да болот экен. Эми мына экинчи номердеги бээге келдик туугандар. Чоң бээ экен. Сыны келишкен, жакшы бээ издегендерге бээнин да маалыматын алабыз, сиздерге жеткиребиз мынакей. Бизден алыстабаңыздар. Bunun özünçe жүрөк кой эмеси таброосу. Bu жаш канчада? Жаш 3-түү тууган, жаш бээген да. Токтоп тура берем. Акжал бээген мынакей. Жоон бээген. Эми бул кандай аттан качкан эми бул? Азыр бооз окшойт а мындай. Киштерин карын салып калыптыр да. Азыр бооз. Эми бир күчтүү атка койгон элек ошон. Күчтүү аттан токтогон. Колго жооштугу кандай бул эми? Минги дагы бул. Саамбы саан эмес бунда? Сааса да болот. Энчи бап бээген да, саан мингени болсо, мына жак ошол жерден буруп койчу, мына табролоруну так даана көрсөтүп коелу. Кулунду кандай берет бул? Кулун алдыңар беле будан? Токтоп тур эми. Кулун жакшы чөт. Бул жайлоого барбады дедиң, муну? Колдо карады. Колдо каралды. Бул жакта. Мындай минип көрсөң болобу азыр минги болсо? Ушу турушта эле. Энчиге издегендерге мына саан бээ, минги бээ деп издегендерге туугандар мына. Минсе да болот экен. Ат экен, өз мындай караганда. Кайтарып. Болду, жооштугу уже тайым болду. Дайым болду. Эми бул бээнин баасы канча? Бээнин баасы 160. 160 миң сом. Сомго эле сүйлөйсүң. Кеми кандай болот эми? Кеми болот. Кеми болот, номерлерди айтып өтсөң эми Керимбек, кайсы номерлер менен байланышса болот ушундай бээ, улакка даяр ат издегендер? 999 менен. Билис 999 кодун тересиздер. 32 42 22 номер менен байланышсаңыздар болот. WhatsApp, Telegram кайсы эмелер кирет? WhatsApp бар. Через WhatsApp байланыша бересиздер. Түшүп туруп наракка бурчут туяктарын тартып коеюн бээнин. Чатка аяктарына, көкүрөктөрүн да көрүңүздөр чыгарышыбыздын акырында. Сиздерде лайк мынакей жакшы бээ издегендер, улакка тамай ат издегендер алып калсаңыздар болот. Дарегени эскертип өтөбүз. Кара Суу району жаңы турмуш айылынан дыйкандардын колунан сатылат. Биз чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.